Ош шаарындагы Борукердик балдар интернатынан 2 кыз качып, издөө иштери бир топ күнгө созулган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан алар Алай Өзгөн районунан табылган. Маалыматка таянсак, 2 кызды 9 жаштагы баланын апасы алып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Мындан сырткары качкан 2 кыздын тең турмуш шарты оор болуп, апалары ичкиликке берилип кеткен. Ош шаарындагы балдар үйүндө 2 кыз жоголуп, кайра 12 күндөн кийин табылды. Бул маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Оштогу Борукердик интернатынан 9 жана 16 жаштагы өспүрүм кыздар чогуу чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Борукердик үйүнүн жетекчилиги милицияга арыз менен кайрылышкан. Анын негизинде издөө иштери жүрүп, бирөөсү Алай районунан, бирөөсү Өзгөн районундагы өспүрүмдүн жакындарынын үйүнөн табылган. 2 кызды издөө иштери жүрдү. Натыйжада 2013-жылы туулган кыз Өзгөн районунан табылды. Ал эми 2004-жылы туулган кыз болсо Алай районунан табылды. Алгачкы иликтөө амалдары көрсөткөндөй, бул кыздардын бирин, тагыраак айтканда 2004-жылы туулган кызды өзүнүн апасы 3-чү ирет Баткен областына турмушка чыккан экен. Ал бул биринчи өмүрлүк жолдошунан тапкан кыз болуп эсептелет. Келип көрүп, эшикке чыгып, ошол жердеги тарбиячылардан балама кичине кант курс алып берип коеюнчу деп алдап, алып, ошол боюнча өзүн гана кызын алып кетпестен, ошол жерде тарбияланып жаткан башка дагы 2004-жылы туулган кызды алып кетип калган. Борукердик үйүнүн жетекчиси буга чейин күч кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн рейдте көчөдөн 2 кызды алып келгенин айтат. Алар 6 айга балдар үйүнө жайгаштырылган. Маалым болгондой, аталары каза болуп, апалары ичкиликке берилип кеткен. Эгер 6 ай аралыгында алардын абалы жакшырып, баланы кароого шарты болсо гана энелерге кайтарып беребиз, дейт Борукердик үйүнүн жетекчиси. Кыздар дагы ушул бизге келген себеби ушул үй бүлөсү начарлыгынан келип калган. Өкө тең атасы жок, энеси эле болгон бул балдардын, бирок энелери ичкинчиликке берилип, ушу балдарды көчөдө калтырып койгонуна байланыштуу балдар бизге келип калган. Ал эми бизде бул жерге келгенден кийин 6 айлык мөөнөт менен келет азыр балдар. Ошол 6 айдын ичинде балдарды кайра ата энелерине кайтарганы биз иштейбиз да, ушул үстүнөнчү. 9 жаштагы өспүрүм апасын сагынганын айтып, бул жайдан кеткиси келип жатканын билдирди. Бул жак жагып атабы сага? Жагып атат. Апам сагынып. Бир баш телефон көрдүк, анан мен кетким келди дедим, анан кийин эжекеден сурап, анан кийин магазинге чыктык эле. Ош шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзина Раева күн өткөн сайын мындай абалдагы балдар көбөйүп жатканын билдирет. Эгер 6 ай аралыгында балдар жакындарына өткөрүлбөсө, тийиштүү иш-аракеттер көрүлүп, бала асырап алуучу жарандарга берилет. Анан 6 айдын ичинде сөзсүз түрдө биз туугандарын тапканга аракет кылабыз. Анан ошол эле Алай районунан ошол апасынын бир тууган эжесин таптык. Ошол апасынын ошо тийиштүү документтердин баарын Алай районунан алып келди. Анан биз ошол эжеге кайтарып бердик. Анткени эгерде 6 айдын ичинде эч ким туугандар табылбай турган болсо, ондо биз базага киргизип, аны ошол энесин энелик уктан ажыратып, анан биз өзүңүз билесиз, фостердик үй бүлөлөргө, багып алуучу үй бүлөлөргө беришибиз керек да. Бүгүнкү күндө жалпысынан Ош шаарындагы балдар үйүндө тарбиялангандардын саны 17ге жеткен. Ал эми убактылуу мөөнөт менен келген балдар 6. Бактыгүл Мирадилова, Адилет Нишамбаев, Нур Ньюс.